Достор, келе жаткан жаңы жылыңар менен кандайсыңар? Билесиңерби, акыркы 9 жылдан бери мен программист болуп иштеп келатам. Андан мурун болсо 5 жыл мен аналитик жана экономист болуп иштедим. Мен де программист болуу жашоону, анан кийин программист боло элек жашоону аябай жакшы тунук салыштыра алам. Айырмасы аябай чоң, айырмасы ак менен карадай. Программист болгондон бери жашоом рахат жана айлыгым жакшыраак. Программист боло элек кезинде менин жашоомдо стресс көп болчу жана айлыгым төмөнүрөөк болчу. Bundan эмне сабак алса болот? Демек, жашоодогу эң маанилүү чечимдердин бири, эң маанилүү чечим болосо, бул адам кайсы кесипти тандайт. Мен мурун туура эмес кесипти тандагам. Азыр болсо туура кесиптин ээси болуп аябай рахат алып атам. Мен ошо билип атам да, эгер адам туура эмес кесипти тандаган болсо, анда жашоосунда проблемалар көп болот, анан проблемалар үйүлүп баштайт. Айрыкча эркек киши үчүн. Эгер эркек киши туура эмес кесиптин ээси болсо, анда жумуштан өнүкпөйт. Жумуштан өнүкпөсө айлыгы төмөн болот. Айлыгы төмөн болсо анда инвестиция кылбайт. Инвестиция кылбаса анда жакшы жашоо, жакшы үйдө жашай албайт. Эгер жакшы үй кура албаса анда жакшы сулуу аял таба албайт. Анан жакшы сулуу аял таба албаса анда достордун астынан абийири түшөт. Ошол үчүн адамдар үчүн, айрыкча эркектер үчүн жакшы кесиптин ээси болуу өтө маанилүү. Эгер туура эмес кесип тандаса, адам аябай жашоосунан кыйналат. Ошондуктан ар бир адам убакыт бөлүш керек жакшы кесиптин ээси болуш үчүн. Азыркы күнү менен көп адамдар жазып сурашат, кандай сунуш берем карьера боюнча. Мен сунушум: жаштар кирешелүү кесипти тандагыла. Макулбу? Кирешелүү кесип тандаш керек. Мага жагабы, жакпайбы, ал второстепенно. Биринчи кезде кирешелүү кесип болуш керек. Менче 3 кесип аябай кирешелүү бүгүнкү күнү. Айрыкча Америкада, мен Американы айтып атам. Электрик, сантехник, программист. Электрика менен сантехника ишти мен билбейм. Мен программирование билем. Мен бул тармакты билем, себеби 9 жылдан бери бул тармакта эмгектенип келатам. Анан мен 5 жылдан бери ушу тармакта биздин окуу борбор бар. Акыркы 5 жылда биз 150дөн ашык адамга жумушка орношкону жардам бердик. Бирок акыркы 2,5 жылда IT тармакка киргени көп кыйыныраак болуп калды мурдагыданчы. Бул кыйынчылыктарга карабастан дагы эле ишенем, IT тармак аябай жакшы вариант депчи, себеби башка варианттар мынчалык оптималдуу эмес. Адам айтышың болсо, айлыгы жакшыраак, кызыктуу адамдар менен иштешет жумушта. Анан өсүш бар. Анан көбүнчө маалда үйдөн иштейт. Мисалы, мен 100% үйдөн иштейм. Мен үйдөн иштегеним үчүн менин жеке проекттериме инвестиция кылганыма убактым болот. Инвестиция кылганым үчүн мен финансылык эркиндикке жакындап баратам. Эгер сиз деле финансылык эркиндикке жакындасаңыз, эгер сиз деле инвестиция кылам десеңиз, анда программирование бул эң оптималдуу кесип. Ошол үчүн эгер программист болгону кызыксаңар, бизге жазгыла. Жакында бизде сабак башталат. Сабина силерге дароо тез жооп берет Инстаграмдан. Бардык маалыматтарды биздин программанын шарттары менен тааныштырат. Ошол үчүн достор, тезирээк жазгыла. Келгиле тезирээк финансылык эркиндикке жетели. Алга!